Урматтуу Батма-Бат YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, амансыздарбы? Бүгүн 25 январь 2022 жыл Баткен шаарындагы Абдувалиева көчөсүндөгү Омат деген эң дүң баада сатыла турган оптовый магазинге келдик. Анда сиздер менен бирге күбө болсо кандай азык-түлүктөр сатылып жаткан. Рұқсат берсеңиздер, мен өткөн азык-түлүк боюнча эме күтүрөбүз, билесиз, Батма-Батты. Рұқсат берсеңиз, сатпайсыз, бул эң чоң складтардын бири да. Мага сертификаттар бересиздерби? Берет сертификат. Сертификатыңыз кана? Азыр берем. Он 7 2020 чыккан. Он 2 3 жыл кеткен. Ана соусуңуз качан келген? Жазылган ошол жерде. Башым өчүп кетти, карасаңыз. Өчүп кетти, түшүнбөй атам. Сиздерге дагы доставка кылат ар бир фирма, Биз өзүбүз алып келебиз. Өзүңүздөр алып келсеңиздер. Сууну гана доставка кылабыз. Өзүңүздөр алып келсеңиздер, кичине мөөнөтүн карап алыңыздар, сураныч. 28-12-2022 дейт. Мана Абдышата дегенден бул качан чыккан, кайсы күнгө чейин жарактуу таппай атам да, крышкасында дагы жок. Эже? Бул Абдышата кызыкканыкыбы? Карап турбай эле келдим. Мана сууду карап берсеңиз, жок экен эмеспи? 22, 03, 12, 22, 22. Бул табаттарыңыздын бирөөсүн алып берип, мен бирөөсүн алам да анан баарын түшүндүрө албайм. Эч жеринде жок болду. Мына неже? Бул көрүнбөйт, каяктан чыккан. Өзбекстандыкынан дагы алып келесиздерби? Ооба. Кыргызстандан да кичинекей суу чыкпайт да. Заказ берсеңиздер чыгарат да, чыгып атпайбы? Бул дагы эже качан чыккан, кайсы күнгө чейин жарактуу жок да. Өзбекстанда мүмкүн складта канча жыл турган. Бизге эски товар келбейт эже. Жок, мынаны таап бер, качан чыкканын. Кандай келтирет товар? Жок, катта склад экен билип атам. Ошо сизде дагы канча жатат? Бул дагы башка магазиндерге барып канча жатат? Мөөнөт болуш керек да, качан чыккан, кайсы күнгө чейин жарактуу. Жок. Срок хранения 6 ай деп жазып койгон, и кайсы күнү чыккан жок да? Кайсы күнү чыккан, кайсы күнгө чейин жарактуу? Өзбекстандын өндүрүшү. Муну да сатсаңыздар болбойт. Ошондой менен алып келсе алып сатсаңыздар болот. Мына, тем более мына жаш балдар эң жакшы көрүп сүйүп ичет муну. Бардыгы ошондой экен. Биринчи чаал чыкты, дагы өтүп чан чыккан. Мына эже. Мына чакыштагы ошондой экен да? Мына чакыч Өзбекстандык экен. Сактоо мөөнөтү 1 жыл деп жазып койгондо, качан чыккан? Жок.
Бұл Өзбекстан чыгарганын жазбайт окшойт да буга. Ошону жазышын талап кылыңыздар, себеби сиздер алатын сатып атат. Сиздерге ошону менен чыгарып берсе гана алыңыз да. Нерде жазып тура 28 октябрь 2022 Ал. Кечеги бүгүнкү Лел мектептин жанындагы чыккан деп ушул жерден алып кетишет окшойт. Бул дагы Өзбекстан, Кече муну бүгүн мына мектеп Лел мектептин жанында частный магазинден көргөнбүз. Мында да жок да. Караң, майда, өтө эле майда. Составын жазган Mojayin Өзбекстан. Качан чыккан, кайсы күнгө чейин жарактуу. Ушулардан балдар ооруп атат эже. Ушулар полный магазинге алып барышат. Дагы ичинде эмелери бар экен, тогу бар. Ал возврат. Кайсы? Ошону алып койгон. Муз возвратпы? Эмеге жөнөтө бербейсиз сатта? Возврат. Бөлөтү бүттү. Алып койгонбуз да буну. Азыр сода немеге товарга бербей атат дагы. Көбүнчө ушул жерден оптимада сатасыздар да? 29-12-21 чыккан. Бул мына Кыргызстандан чыккан, өзүбүздөн чыккан өндүрүш. Мынадан тамамчы жа кайсы күнгө чейин жарактуу. Нерде чыккан күнү бар? Кайсы күнгө чейин жарактуу. Бир чыккан. 02-22 чейин жарактуу. 1 жыл экен да. 2 февралда бүтөт муңуз. Өзбекстанда дагы ушундай приобретениңиздер. Талап кылыңыздар. Биздин эл ушинтип сурап атат деп. Болсо сатпайсыздар. Асар Group деген фирма экен. Мынада дагы сактоо мөөнөтү 3 ай. Бирок даярдалган күнү жок да, же мынаны өзүңүз түшүнүп атасызбы же? Даярдалган күнү жок. 5 литр сок. Жок бекен? Эмнеде 3 ай деп жазып койгон? Кышкыларында дагы жок. Эч жеринде жок. Мындай жеринде койчулук аз көрүнүштү. Жок, эже биз мындай соктоп көрө берип эмелдик да. Mojayin Өзбекстан. Мына товарыңыз дагы ошондой экен. Шок деген печенье бул, шоколадный печенье экен. Өзбекстандан чыккан жазылып турат. Ташкенттен. Кайсы күнү чыккан, кайсы күнгө чейин жарактуу. Өндүргөн күнү жазыш керек да. Коробкасына эмес, ар бир мына чыкканына жазыш керек да. Коробкасыны бул магазин жапар кийин ыргытып атат да. Ар бир мына чыккан нериге жазыш керек. Негизи правила боюнча. Өзбекстанды эми сураныңыздар. Суранбай эле айтыңыздар, талап кылыңыздар. Себеби алардын азык түлүгүн сатып атат Кыргызстанга алып келип. Милдеттүү сиздерге ошондо коюп бергенге. Анда коюп бербесе сата албайсыз. Эч жеринде жок да. 02-10-21 чыккан, 02-06-22 жылга жарактуу. Сиз таппадыңызбы? Муну дагы айтасыздар, Бул печеньеңизди уста ачык жатат да. Башыңызды. Bunu borot kaganlar bir kaydırak sorgunlar çıkıştı.
Адам көрсін де ошончо ачып койдуңуздарбы же өздөрү ачып көрүптүр да. Канча чоң склад, канча мусор. Бул дагы кайдан чыккан? Жок да, бул жерде бул дагы Өзбекстан. Кайсы күнү жасалган, кайсы күнгө чейин жарактуу? Жок. Бет ачык турат. Бул дагы Өзбекстан эже. 10 январь 2021 чыккан, ислап чыгарылган күнү. Мына мынаңыз дагы же. Карасаңыз. Ислап чыгарылган күнү деп турат. 10 январь 2021 жыл. Уже чыккан күнүгө 1 жыл болгон. Кайсы күнгө чейин жарактуу жок. 6 ай болсо мөнөт өттү деже. Кана 6 ай? 6 айга чыкты. Неге Өзбекстандыкын жаман көп сатасыздар го? Бизде бар жок. Мая, декабрь, январь, февраль, март, апрель. Кыргызстан жамы чыгарбайт деп атасыз да? Кыргызстан 6 ай бар экен. Жок, чыгарат же бар да. Толуп турат. Тура. 13-10-21 чыккан. 13-02-21. Жок, коробкада турабы, продажда. Чыккан жокпуз да, биз витринабызды көргүлө. Жок, мынаңыз дагы складта. Ушул жерден оптуп кетет. Мына төткөн. Ондан кийин элге бербейбиз да. Мыналарыңыз ошондо сатылбайбы? Оякта бар, одан. Жок, мынакта дейм. Мисалы, мен сатылат. мунун Биякта рекламасы бар да, коробка сураса алып чыгып берет. Биттеле го деп тоготпойсуздар го? Что, башкасы турабы? Жок, үчтөк болсо дагы. Коробкасы барбы? Дата производства. Мына бар. Мына печеньеңиздарчы? Кайдан чыккан? Жок, жаңы экенин билип атат, макул. Мыначы. Өзбекстан. Өзбекстан, мына түсүнү караң, коробканын түсүнү. Мына мусор. Хотя бы юридический адрес болуш керек да мындай же, сразу. Өзбекстанда качан даярдалган, складта канча турган бул? Өзбекстан деген жазуусу жок эч жеринде. Коробка өтө кир. Же таап бериңиз. Качан чыккан, кайсы күнгө чейин жарактуу, кайсы жерден чыккан? Өндүрүш жазылыш керек да сөзсүз. Бул тем более жанагы сиздерден тойлорго оптуй алып кетчүлөр келет да. Туурабы? Ажы тойго, келин тойго, уул тойго. Жок. Муну сатканга болбойт. Сертификаты барбы ар биринин? Мынаңыздар тазалап койбойсуздарбы? Карасаңыздар, чымчыктар отуруп, муну эл жейт. Ушул жерден оптуп магазинге алып кетет. Мөнөт нормаль эле. Жок, мөнөтү нормаль болсо да мынаны тазалап коробканы жебейт да эч ким, туурабы? Жок, жебесе дагы кичине тазалыкты карап коюңуздар да. Ичи деген жейби? Такчы. Ичи нормаль. Жок, ичидеги дагы сырты дагы таза болуш керек да, байке. Туура түшүнсөң. Жок, сен мына ичини көр, ичи Жок, таза сурабы? мен мынтип ачып караганда сырты жаман болуп атабы? Мен ошого айтып атамын. Мен чыпчыктарды мен кууп чыгайынбы? Кууп чыгып тазалап коюңду, алмаштырып коюңду, коробкаңыз жокпу же? Коробкаңыз жокпу же? Мына карап.
Мага алып кетпейм, байке, мага кереги жок. Мен күйгүзбөйм, аны мэрия күйгүзгөн, мэрияга айтасыз. Тоготпойт вообще, байке мындай эмес да. Мына. Жакшына сүйлөсөңүз. Өзбекстан экен, бирок кайсы күнгө чейин жараткан. Ушундай печеньелерден бул болбойт депчиктир го. Албаңыздар, мөөнөтүн карап алыңыздар, элим Тuraныч кайсыл күнү чыккан, кайсы күнгө чейин жарактуу, кайсыл жерден чыккан, составы дагы жазылыш керек. Жок. Бул складда канча жатат дагы. Мына бети ачык, нерде чымчыктар жүрөт кеңири. Жоқ, ол алып қойғанбыз біз уже оны. Складтың ішінде тұрады, уже сатылған. Жоқ, мен қайға барамын складтың ішіне? Үйіңізге алып барың, возврат қылыңыз сразу. Жоқ, возвратқа мен ішке шығарып, нем шығарып ішке? 18.05.21 шыққан. 18 январ 2022 жылы мөөнөтү бүткөн. Жоқ, сен ойласаң, ол жақта ветеринарда тұрауы, же бияқта тұрауы? Складтың ішінде тұрауы, уже бұл продаж есептелінеді. Жоқ, продажда есептелінбейді. Мен возвратқа алып қойғанмын ана. Возвратты жазып, мақұл. Қант мен возвратты жазып. Қарапсаңызға возврат деп, отдельный башқа склад қылың. Аға мен кірішпей, возврат бұл деп жазып қойым, болды. Отдельный склад қылың. Полный ішіне упаковка қылған, барын мөөнөт өткөн. Жақынырақ. Ушул жерден бардык эмелерге, райондорго таркайтса, эң оптовый магазин ушул. Дагы бир экөө бар. Сентябрь 21 жылы чыккан. 6 ай. Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, мартка чейин жарактуу экен. Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль. Бул мына Твикс. Твикстин коробкасы өзүндө жок, мөөнөтү. 27.04.21 чыккан. 24.01.22 жылга чейин жарактуу. Бүгүн 25 январь 2022 жыл. Маңызсагы мөөнөт өтүптүр да. Целый ушул коробка полный. Ушул полный коробка. Бул дагы. Ушул полный мөөнөт өткөн. Бул дагы. Мынакты полный тартып мөөнөт өткөн. Анан возврат деп ошол жака киргизип коюң, башка сөзүм жок. Если мөөнөт өткөн азык-түлүк ошол жерде турган болсо. Пулдан берсеңер. Сиз ушунча магазин кылып атасыз, кандай пулдан уялбайсызбы? Мыскылдагандай кыласыз да? Элди сиз багып атасыз го. Мөөнөт өткөн менен. Акчанын баары сизде го. Кандай мөөнөт өткөн менен? Мына баары мөөнөт өткөн чыгып атпайбы сизде? Сен карап көрсөтчү. Мына полный барып көрүң. Барып көрүң өзүңүз. Кайда турат? Барып көрүң коробканын сыртында дейт. Если окуган эме көзүңүз көргөн болсо, барып көрүң. Мен жалган айтып атсам, барып көрүң. Мен курбан өтө майда кайсы жерде жазылган Казакстандан чыккан өндүрүш. Коробкасына жазылат деп, бирок коробкасына да жазылган эмес. Казакстандан чыккан деп эле жазып койгон. Ушуну тойго, ака бияка иштетесиздер, урматтуу элим.
алганда мөөнөтүн карап алыңыздар. Сиздерден суранам. Эч жерде жок, көрбөй жатам. Мунун баарын окугучам. Жок эч жерде. Балдарыбыз жакшы көрүп жеген детский шоколад. Бул жок, кайсы күнү чыккан, кайсы күнгө чейин жарактуу. Өндүргөн күнү жок. Өткөндө мэри алып барып төккөндө дагы ушундай шоколаддар жеке сатуучулар ушундай мөөнөт өткөн товарыны көчөгө ыргытышкан. Аны жаш балдарыбыз билбей жарымын жеген. Аны арыз менен кайрылган. Караганбыз. Действительно, ушундай мөөнөт өткөн детский шоколад болгон. Бардыгы Өзбекстан. Бул дагы эч жеринде жок. Өзбекстандан чыккан Камалак деген өндүрүш. Вафли эч жеринде жок. Бул складта канча турган белгисиз. Сегиз 22 жылга чейин жарактуу мөөнөтү бар. Бул 3 октябрь 2021 чыккан. Сактоо мөөнөтү 3 ай деп турат. Бүгүн 25 январь 2022 жыл. Мөөнөт өткөн печенье. Бул жерде 3 ай деп жазылып турат. Алхамдулилlah. Температура деген жазылып Жок, 3 ай деп турат. Температура деген жакта дагы 3 ай эле деп турат. Октябрь, ноябрь, декабрда бүтөт. Декабрь уже январь 4 ай 5 ай өтүп кеткен. Ушул полный. Мөөнөт өткөн тапсаңар алып кете бердиңиз, а? Күйгүзүп сал деп өзүңүз айттыңыз. Ушундай экен, э? Жок, мен алып барбайм, өзүңүзгө көрсөтөм. Малга? Мен күйгүзгөн жокмун. Алып кетпеймин дагы. Өзүңүз возврат кыласызбы, малыңызга, жемиге кошуп бересизби деп, не кылсаңыз ошо кыласыз. Мага мынау эбеңиздин ичинде турбаш керек болду. Ооба, түшүндүм. Дагы 6 ай бар экен. Бар экен. Жок. Өзбекстандан чыккан өндүрүш. Көрүнчү? Мен өзбекче жакшы окуй албайм. Түшүнөм. Өзбекстандан өзүбүз алып келебиз деди да? Келинчеңизби же карындашыңызбы ким? Бunda da Kıstoy'da mı aceri? Buna. İşlep çıkarılgan. Nerede kalsın? Onun için öldü. Onun için 6 ay dedi. Az. Bunlar çıkarılgan günü Natak koy. Mayda zaman жазып 6 ay dedi. Ошону aslında mınanday nerge жазыш керек. Негизи. Жо, эми завод өзү каалаган жерге жазат да, сиз каалаган жерге эмес. Мынаны любой эле аппаратты алып келип, жакындаганда мынтип печать басып кое берет. Мен да кылып кое берем. Мына. Бир температура. Жок, мынаны айтам. Мына дагы ушундай жазылыш керек. Мына жазуудай болупту. 6 ай деп ушинтип жазылып, жерге дагы ушундай эме түшүш керек. Ана жерге келип туруп, сизге же ошол жакта эле оңдоп коет, печать туруп коет.
Жоқ та мынерде да. Мынерге жазыш керек та. Мынада бар, анда жоқ. Сіздер талапсыздар, ошондой кылуу оңбойт. Себеби сіздер ошонун жирный клиент болосуздар да. Ошолордукуну сатып атасыздар. Печеньеди. Март, апрель, май, июнь, август. Апта чыккан болсо берди. Бүткөндө турбу? Жок, бул эми бите калып кетет эми складта. Мен Мен ар бирине карап жүрбөйм дейм. Карап жүрүшүңүз керек. Карашыңыз керек. Ана ишчиңизге айтасыз. Неге карап жүрбөйсүз? Карашыңыз керек, милдеттүүсүз караганга. Жоқ, сіз Қақшынбай айта тура эле түшүнсөңүз. Тура эле түшүндүм. Мынаңызчы. Алым, ол өзүңүздүн ишиңиз. 01-10-21 чыккан. Өзбекстан. Алпай. Эмес, мен түшүнбөйм. О бет ачыктардычы. Мына жактан келип турган элдер мына алдыдан кара десең артка өтүп алып бычак менен кесе берет. Мына кандай конфет болду экен, мына кандай болду экен депчи. Сиз түшүндүрүңдө. Мына битте адам отдельно onu түшүндүргөнгө убакыт жок да бизде. Силер эми битте ушу иште жүрүп экенсиңер ушу. Өзбекстан. Anladım şunu. Bu skvatımızın jarmili Özbekistan okşaydı. Өзбекстан мен иштесем Өзбекстан болот да, мен кайтадан алып келдим. Кыргызстан менен дагы иштеши. Россия менен иштешем, Кыргызстан менен иштешем. Любой жерде иштейм. Өзбекстан экен да. Бирок Өзбекстандын эмес ачар эми? Жалгынга туура келип калабы? Жок, ачасынан өзүң азыр ачкансың, ошондой кылып келип коюп, мына клиенттер ачат экен деп. Кимдер ачат экен деп? Сен ачып көрсөң, сен ошону адамдарга ачып көрсөң. Мен мөөнөтүн көрөйүн деп атам. Ошо көр ачып көр. Мына сыртында жок экен да. Мөөнөтү. Кийин төлө деп калсаңыз. Мына рекламага көз коюп да. Ачып турбайсыз. Көзүм жетпейт буга. Өзбекстандан чыккан. Качан чыккан, кайсы күнгө чейин жарактуу жок. Кафри деген шоколад. Маңызда жок экен да, эми Өзбекстанга барганда айтасыз, ата. Бизге ушундай коюп бергиле. Ушундай коюшуңар керек экен дейсиз. Ha? Бардыгын текшерип алышыңыз керек экен. 21-декабрь мына. Мынаңызда эле жок экен, унутуп калганбы, а? Заводдан. Ашылды мына. Шулар 9 ай. Мынаңызда жок экен да, мага ошонусу туш келет да. Мына урматтуу Батмабат YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, биз Баткен шаарындагы Абдывалиева көчөсүндөгү Омат деген Склад Омат эң оптуу магазин ушул жерде райондорго кетет. Мөөнөткө өткөндөр көп экен, өтө көп. Аны баарын текшергенге убакыт жетпей калды. Муну сатуучуга айттык, өзү малыңызга бересизби? Малыма берем азыр. Берсеңер. Малыңызга бериңиз, муну жаш балдарга бербең, а? Жок, мен өзү көзөмөлдөп туруп азыр берем өзүм. Макул. Мына баары мөөнөт өткөн.